айырмасын тилден алган, тилибиз бабалардан мурас калган. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан бардык мекендештеримди бүгүнкү улуу майрамы менен чын дилден куттуктап кетмекчимин. Шайлообек Дүйшеев эне тилин унуткандар. Кыргыз эмес, кыргызды куруткандар. Кылым кезген тарыхын унуткандар. Кыргыз эмес, кыш айтып, калпак кийип, калкынын кадыр-баркын куруткандар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Уулуң дагы, кызың да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланарсың. Колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Тынчтыкбек Нурманбетов. Эне тили. Эл туруп эне тилин унуткан бар. Эл безер атка конуп куруткан бар. Эненин сүтүн эмип тилин билбей, эненин сайсыгын сыздаткан бар. Элинин элдигине башын ийбей, эненин тилин билбей, дилин билбей. Эр кулдар көбөйдү го көктөн түшкөн. Эл үчүн, энеси үчүн жаны күйбөй. Эне тилим эчен калам каараткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Эне тилим эстелигим урабас, келбес жайга кеткенимде жарыктан. Алмаз Карабай, кыргыз тилим бар болсун. Эзелдеден мөлдөй тунук тил менен ин атабыз алгач кирет сүйлөгөн. Кылымдардан кылымдарга сырдаш тил, кымбаттыгын айтчы кимдер билбеген. Кадырыңды ар убакта даңктайлы, ар бир сөзүн көз каректей сактайлы. Бактабыздын туу чокусу кыргыз тил, сыймагыңды түбөлүккө барктайлы. Эсенгул Ибраев, тилим менен улутмун. Эй жарандар, эрендер, бектер жана берендер, эл баштаган кемеңгер, мейли бакыр, мейлиң баатыр, мен кыргызмын дегендер.